барлық жөнді айтып кетейінші. Мен де ойлаған жоқпын да, 80-ге келгенде мен секіріле жүрем ғой деп ойлағам да, көрсе жоқ. 80-ге даярданыш керек екен балам. Ох, дела, парень. Девушка. Ой-ей. Здравствуйте, красавица. Здравствуйте. Я бы такую девушку из дома не отпускал. Мен өзгөрдім да. Әлбетте мен өңім өзгөрді, алдында кеп жоқ дечі. Анан көп жақсы құлағым ұқпай қалады кейде. Тиштерім түше баштады, өзіңер байқап тұрғандысыңар. Көзім уже кішкене алсырақ болса кейде көрбей қала. Топудай кыргыздын башына тоодой кайгы үйүлбөсө дейм. Сейдахматова менен Дилмаек. 80 жаш бир кылымга тете курак. Бул мезгилдин ысык суугу, кубаныч кайгысы, өкүнүч үмүтү, кеп кеңешиде арбын. Актриса соболдорубузга бирде жылмайып, бирде муңайып, кээде күйүп бышып, дагы бир учурда ойго батып жооп берди. Биздин маектешүүбүзгө убакыт эми жетти окшойт. Учурда эмне менен алек болуп жатасыз? Азыр уулум Мурат Шалтаев, келиним Асель Чоткараева менен чыгармачылыкта трио болуп, театр иштетип, педагогдук кылып, жаш муундарды актерлук өнөргө тарбиялап, спектакльдерди коюп жатабыз. Кээде аймактарга спектакль менен чыгабыз. Жакында эле Баткенге барып келдик. Пландаган иштерим көп. Аларды акырындап чекесинен ишке ашырып келе жатам. Ордунан жылбай тургандары да бар. Азыркы эмгегибизди айта кетсем, 13 кыз улан ойногон Напси аттуу спектакль даярдап, алып чыгып жатабыз. Анын ичинде менин да ролум бар. Мурат менен Асель режиссер, хореограф Чолпон Мамбетова болду. Өзгөчө жаңылчыл эмгек. Сизди бирде театрдан, бирде иш-чаралардан, бирде өзүңүз айткандай Баткенден көрүп калып жатабыз. Айтор, тыным алганга убакыт жок. Сейдахматованы тынч отургузбай, чуркатып, иштетип, түрткү берип турган эмне күч. Атайла өзүмдү деле бурабайм. Кетип бара жатсам, ойлор келе берет. Бир эле мезгилде эл аралык уюмдар менен кызматташкан бир нече 3-4 долбоор менен иштеп калабыз. Тарбиялануучуларымды жаштарды актерлук өнөргө, пластикага үйрөтөм. Ошолорго пайдалуу бир нерсени окутуп кетсем дейм. Билгендеримди үйрөтсөм деген максатта жүрөм. 1000 жыл, 100 жыл жашабайм да, артыма жакшы из калтырып, театрды жакшы абалга жеткирейин. Өтүп кетсем аркамда жолумду жолдогон окуучуларым болсун дейм. Уул келинимден чыгармачылыкта кээде көп нерсени үйрөнөм, багыт алам. Мендеги тажрыйба булардагы билим менен жаштык тем аралашып, бир нерселер чыгып жаткандай. Туңгуч менчик театрын жумшоого батыл киришип, бул жаатта алгачкы карылгач болдуңуз. Азыр театр иштеп жатабы? Кыргыз театр айдыңында биринчилерден болуп, 1990-жылы өзүм тобокелге салып түзгөн Туңгучтун көчүн улап, улам бир жаңы багыт таап иштетип келем. Азыр ойлоп көрсөм, ошондо менин театрым менен бир топ актер, актрисалардын гүлдөгөн доору болуп турда. Канча таланттар ачылды, чыгармалар жаралды. Кыргызстандыктардын жан дүйнөсүнө руханий азык тартууладык. Чет өлкөлөргө жамаатыбыз менен бир нече ирет чыктык. Көп жерлерди көрдүк, тааныдык. Азыр сиз менен спорт аянтчасында жүрөбүз. Биз көрүп турган жасап жаткан көнүгүүлөрүңүз бир топ эле ийилип, чоюлууну талап кылат экен. Төрөлгөндө эле ошондой болсом керек. Кыймылды жакшы көрөм. Ден соолукка көз салдым. Тамакты ченеп, тандап ичтим. Толуп кеткенге өзүмө мүмкүнчүлүк берген жокмун. Жаш келип калганда буттар оор тартып, бат чарчап, алың кете баштайт экен. Анан ага жол бербейин деп, күнүгө эртең менен чалым, экөөбүз 1 сааттай жеңил чуркап, кайра басып, тартынып, чоюлуп жүрөбүз. Өзүңдү кадимгидей жакшы сезип каласың. Андан сырткары, кээде жумуштар менен бара турган жериме жөө басып жетип алам. Жаш келип калганда деп жатпайсызбы? Учурда 81 жаштасыз. Бул куракка келген кандай экен? Атактуу актриса Фаина Раневскаянын «Старость это просто свинство» дегени бар экен. Сенге даярданыш керек экен балам. Алсырап, бүкчүңдөп, калыптыр дешпесин деп өзүңдү чыкыйган бойдон алып жүргүң келет. Бирок жакшы жери, улгаюу менен кошо акылмандык келээрин билдим. Каарлык күрөш болуп турбайбы? Мен өзүм деле негизи даяр болчумун. Сабиреженин колунда жашап жүргөндө Жамал каарылыкка даяр жүрүш керек экен. Атактуу актриса болуп, бийиктикке жеткен адам каарлык келгенде өзүн өзү жоготуп коюп тура. Жашоодо андай мисалдар көп дегени эсимде. Каарлыкты адам моюн сунуп, акылы менен кабыл алса жеңил болот го. 80 жаштында өзүнүн жакшы жактары болсо керек. Оба, сабырдуулук.
чыдамкайлык, кайрат пайда болду, ой жүгүртүм өзгөрдү. Ар нерсеге дыккат мамиле кылууну үйрөндүм. Тобу келтиресиң. Кудайга шүгүр, бала бакырам, неберелерим чуркап турат дейм. Адам баласынын натурасын көр. Жамандыкты көтөрөсүң, ал эми жакшылыкка чыдабайсың. Адам кээде өзгөрүп, көбөп кетет, бирок Кудайыңды таанып, ыйманды ала жүрүш керек тура. Ал эми өрт жалын болгон жаштыкты кантип жашап өтүш керек экен? Жаштыкты сакташ билиш керек экен. Жаныңда ээн эркин, кең кесири жүрүп, ойноп күлүп, ырдап бийлегенде, эки жакка барганда, дос, жолдош көткөндө жакшы көрөт экенсиң. Анан жакшы көргөн адамың болот, балалуу болосуң. Айтор ошентип отуруп жаштык байкалбай өтүп кетет тура. Бир окуя эсиме түштү. 1971 жыл Баткенде Уркуя киносуна тартылып жаткан кез, жай, аптап, күйөөм да жаныма учуп барды. Жакын жердеги көл бар. Кош бойлуу болгондо чөкпөйт да экен, түшө бердим. Бир аз күндөн соң толгоо башталды. Бала үшүп, туурасынан келип калыптыр. Жергиликтүү төрөтүү үйүнө доктурларга алып барышты. Ымыркайдын колу чыгып, өзү чыкпайт. Дарыгерлер 2-3 саат алып урушту. Артисттердин баары ошол жерде айланчыктап жүрүшүптүр. Бир учурда дарыгерлер же энесин, же баласын сактап калыш керек деген чечимге келип, анан жолдошум Кыязы энесин алып калгыла деген го. Ымыркайдын колун кесип туруп, анан сууруп чыгышыптыр. Мага наркоз берилип, эч нерсени сезбептирмин. Кинону бүтүрүш керек деп тасмада араба менен көчүп жаткан эпизодду тартууга туура келди. Түк алым жок, машина менен алып барып, анан ошол жерден арабага отургузушту. Аны эч унутпайм. Бул жаш кездеги акылсыздыгым деп билем. Ойлосом жаман болуп кетем. Акыл калчаш керектиги анда кайдан ойго келиптир? Акыркы кезде өзүңүздөгү кулк мүнөздөгү кандай өзгөрүүлөрдү байкап жүрөсүз? Негизи улгайган сайын киши өзгөрсө керек. Азыр менде бир чоң сүйүү пайда болду. Аларды көчөдөн көрсөм да ушунчалык жакшы көрүп кетем. Жакын болсо башынан сылап, өөп жиберем. Бул кичине балдарга болгон сүйүү. Эмнеден улам пайда болгонун так айта албайм. Же үйдөгү неберелеримден эң кенже неберем сезимден уламбы түшүнбөйм. Ал эми жалпысынан карасаң, акыл калчап, ой сермесең, турмуштун өзү трагедияда. Адам көз жумаарда жылуу төшөккө жатып алып, кошкула, мен өлүп бара жатам деп кетпейт экен. Акыркы сапарга аттанганга көпчүлүгү кыйналып, кыйкырып жатып анан узайт тура. Мен ошолорду ойлойм. Анан адамдарга боорум ооруйт. Эмнеден коркосуз? Оорудан корккон балам. Өзгөчө кечээ күнү болоттун ооруп кыйналганын көрүп, жаман коркуп калдым. Албетте ажал чындап келсе, эч кимдин, дарыгердин да алы жетпейт. Эми бул ар бир адамдын башына түшө турган табигый нерсе. Ар бирөөбүз жоготууга учурайбыз. Муну күтүш керек. Андан көрө жанагы массалык өлүм алып келген чоң азаптар болбосун дейли. Суу ташкындап, жер чайпалып, эл ичине дабасыз дарт жайылбасын. Жоготуу туурасында айтып жатпайсызбы? Адам баласы кайгыны кантип көтөрөт? Жакын адамыңды жоготкондо колуңдан жулдуруп жибергендей болсоң, албетте ичиң өрттөнөт. Кайтарып келейин десең алың жетпейт, кылчайып келбейт, бүтөт экен да. Ошону менен кыйкыр, өкүр, жер тыт, эч нерсе кыла албайсың. Адамдын кайгысын топурак суутат деген туура экен. Сени бирок бир нерсе, артында калган тирүү бала чакасы же бир боорлор эсиңе келтирет. Башкаларды ойлоп, алардын камын көрүп, андан ары жашоо улантуу зарыл экен. Жашаш үчүн баш аякты жыйып, ыйды токтотуп, андан аркы кадамды таштабаса болбойт. Кайраттуулук жашоонун өзөгү. Илгеркилердин өлүмдү, жамандыкты эске ала жүрүү керек деген сөзү абдан туура. Коркуунун кереги жок. Анткени менен адамзат каарлыкка да, өлүмгө да даяр турушу керектигин түшүнгөн жакшы. Бир мезгилдери картаясың, калчылдап басып каласың. Эмне кылыш керек? Ыйлап жатып аласыңбы? Бир күнү ичер сууң түгөнөт. Ага деле баш ийип, кулдугум бар деп моюн сунуп бериш керек экен. Иши кылып адам баласынын жашоосу бир карасаң жогоруда айткандай трагедия. Тез таарынасызбы? Биз го сырттан көрүп жүрөбүз. Өзүңүздүн баамыңызда мүнөзүңүз кандай? Оба, картайганда кичине таарынчак болуп баратам. Улгайганда ушинтип калат окшойт. Мени менен көп сүйлөшпөйт. Неберелерим мага чуркап келбейт деп бултуйуп калам. Бирок ал ашып кетсе 5 мүнөткө созулат. Негизи тез жазылам. Тереңимде өзүмдү эч кимге жамандык жасаба деп тарбиялайм. Бирөө мага жамандык кааласа, кечирип кой, көкүрөгүңө кек жыйнаба, дейм өзүм. Себеби жаза тере өйдө жактан болот. Бирөөгө жаман айтуу, каргыш кылуу төшүмө кирбейт.
Бала чагымдан китептерди, эпостарды, дүйнөлүк классиканы көп окудум. Жашоодо өйдө төмөн болдум, өлүмдү көрдүм. Бир туугандарымды, ата-энемди жоготтум. Ушулардын бардыгы ички дүйнөмдү ар кыл ойго салып калыптандырды. Сиздин мурдагы маектериңизде айткан алыстагы ак жарыгыңыз бар. Ал эмне? Режиссер Төлөмөш Шокеевдин Бакайдын жайыты фильминде балдар туннель менен жарыкты көздөй ат менен чабат го. Жашоо өзү да кудум ошондой. Көөдөй караңгы, туннелде коркпой, алдыдагы шоуланы көздөй чапсаң, жарыкка жетесиң. Эгерде жүрөксүп, саамга эле токтоп калсаң бүттү, жыгыласың. Ошол караңгылыкта кала бересиң. Жакшылыкка абдан ишенем. Эгерде сезе билсек, кубаныч биздин турмушубузда абдан көп да. Үй бүлөң менен жаркырап отуруп, жакшы тамак жасап, чай коюп, маңдайыңда жаркылдаган балдарың отурса, ал кубаныч. Балаң төрөлүп, бооруңа кыссаң, андан өткөн магдыроо жок. Атаңдын көрө, небере жыттап, аны эркелетип отургандагы кубанычка сөз жетпейт. Биринчи сүйүүң кубаныч, жакшы адамдар менен жолукканың кубаныч. Айтор, эгер кааласак жашообузду кубанычка бөлөгөн ирмемдерди четтен табабыз. Достук деген улгайган куракта кантип өлчөнөт экен. Бала кезде атам дос кылган курбуларым бар эле. Кийин чоң турмуш ар кимибизди ар жакка чачыратты. Андан соң жакын подругаларды таптым. Бирок чынымды айтсам, ургаачылардан дос күткөн жокмун. Көбүнчө эркектер болду. Дооронбек Садырбаев, Сүймөнкул Чокморов, кийинки кезде Болот Шамшиев, Төлөмөш Шокеев менен сырдашып жүрдүм. Соңку муундагылардан Марат Козыкеев аттуу режиссер жигит бар эле, өтүп кетти. Драматург жана акын Султан Раев мага дос сыяктуу. Дагы бир драматург Жаныш Кулманбетов менен чыгармачылыгымды талкуулайм. Алардын ою жана бараткан багыты меникине окшош. Менде чыгармачыл достор болду. Турмуштук жактан пайда издеген дос күтпөдүм. Чыгармачылыктын чыйырында уулум Мурат менен келиним Асил мага дос. Ал эми үйдө турмуш тиричиликте кызым Ажар мага дос. Аял кишилер достукка бекем боло албайбы? Билбейм. Аялда майда нерсе арбын болот. Өйдө төмөндү көп айткан учурларды уккам. Капаланып, жүрөгүм ооруп, ызам ичимде калганда андан көрө алысыраак жүрөйүн деп чечкем. Эми сөздүн угун башка темага бурсак, массалык түрдө театрга барбай калдык. Эл агылып келет деп күтүп, бирок көрүүчүлөр азайганда кандай сезимдер болду? Театр жандуу искусство. Театрдын баягы күүлдөгөн алтын доорунан кайтып, баалуулуктар өзгөрүп, заман акчаныкы болуп турган бул учурларда кетет. Бийликке, мансапка көз арткандар арбын болуп жаткандардын заманында отурумдук, искусство, маданият жоголбой турган түбөлүк байлык. Муну мен эмес, башкалар деле түшүнүп турат. Жашоо айлампа. Буга кайгырып, капаланып, өңгүрүп, ыйлаган менен эч нерсе чыкпайт. Баары оңолот. Бул мен айткан жанагы туннелдин аркы башындагы жарык деген нерсе. Сиз менен маек курабыз деп бир нече ирет жолуктук, көп сүйлөштүк. Сиз үчүн талуу темалар кайсылар? Жеке турмушум туурасында кеп кылгым келбейт. Биринчи күйөөм өтүп кеткен. Анан азыркы жолдошума чыктым. Экөө тең жакшы адамдардан болду. Мени жакшы көрүштү. Айып этпесеңиз дагы бир соолум бар эле. Атактуу ай жаркын актриса Таттыбүбү Турсунбаева жана сиз жөнүндө эл арасында жакшы эмес бир топ сөздөр айтылып келет. Ал адам менен мамилеңиз, чыгармачыл жолуңуздардын кесилиши тууралуу суроого жооп алсак. Эмнеге айып этем? Шек санаган, күнөөм болсо бир жөн. Мени Таттыбүбү Жамайка деп жакшы көрчү. Жакын подруга эмес болчубуз, бирок бир мезгилде иштедик. Аны абдан баалайм. Сулуу актрисалар бар, ушунча супсулуу, бирок ичи такыр муздак. Мындайча айтканда ички дарамети жок. Таттыбүбүнүн касиети ичи да, сырты да сулуу болчу. Көкүрөгүндө кайнап, драмалык актрисанын чоң энергиясы жатар эле. Анын артыкчылыгы ушунда болуп, элдин эсинде бекем сакталып калды. Таттыбүбүнүн кыргыздын сулууларынын символу эле эмес, ал актриса катары өтө улуу талант болчу. Маселен, Акмөөр фильминдеги турган турпаты кандай эле. Эми ал эталонду эч ким оңой менен өзгөртө албайт. Кадимки жашоодо жөнөкөй көрүнүп жүрсө, ал эми сахнага чыкканда чүрөк болуп калчу. Мындайча айтканда сахнанын ханышасы эле. Эми тагдыр ошондой экен. Ал эми менин башка ордум бар, балам. Менин ролдорум башка. Аны сопсонун билем. Таттыбүбү экөөбүздүн мамилебизге келсек, бул мени сындыргысы келген бирөө Таттыбүбүнү айтып ошондой сөз тараткан. Мен өз бүлөм, өз талантым, өз жолум менен бара жаткам. Андыктан бул чыгармачылыкта боло берчү сөз. Мындай кептер биринчи чыкканда деле чучалаган жокмун. Андай сөздөрдү тараткандарга Кудайдан жетсин дейм. Башка эмне айтам? Адам канааттанабы?
Адам канааттанса ал жакшы эмес. Адам ар дайым кыймылда болуп турат эмеспи? Ишке ашпай калгандарын аткарганга, жетпей калганына жеткенге аракет кылып жүрүп отурат эмеспи? Адам канааттанбай, токтобой, улам бир максаттарын аткарып турушу керек деп ойлойм. Эмне тилегиңиз бар? Кудай ден соолук берсе, тың жүрсөм, эл ичинде кадыр баркымды, сыйымды жоготпосом дейм. Башыма конуп турган дөөлөт кошун учуруп албасам, балдарым, неберелерим бактылуу болсо деп эртең менен туруп, кыбыланы карап, жараткандан тилеп, бата кылам. Султан Раев айтмакчы, топудай кыргыздын башына тоодой кайгы үйүлбөсө дейм. Мына шуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жогорудагы маалыматтар Спутник KG сайтынан алынды. Ушуну менен биздин видео соңуна чыкты достор. Эгерде видео жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз ой пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыз.